Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de amma ba'd. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: Men fattara saimen kâne lehu mislu ecrihi gayru ennehu la yenkusu min ecri saimi şey'a. Kim oruza tutkan adamga oğuz açarlık kılıp berse, анда ал орозо туткан адам кандай сооп алса, ошондой сооп алат деген. Орозо туткан адамдын сообунан кемитилбестен. Бул жерде ооз ачарлыкка Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамдарды ооз ачтырууга адамдарды кызыктырып атат. Ооз ачарлыктын сообу күчтүү, урматтуу тууганым. Орозо туткан адам күндүзү кандай ибадаттарды кылып, орозо учурунда кандай намаздарды окуп, кандай садакаларды берип, кандай соопторду алса, сизге дагы ошол адамдын оозун ачтырганыңыз үчүн сизге дагы дал ошондой сооптор жазылат. Бул Аллах Тааланын берешендиги. Орозо туткан адамдын сообунан кемитпестен сизге да ошончо сооп берет. Орозо туткан адам ойлоп калбаш керек. Мен орозо тутуп ушунча сооп алсам, бул менин оозумду ачтырып, ошончо сооп алып алды депчи. Жок, Аллах Таала сизге кандай соопторду берсе, сиздин сооптарыңызды кемитпей, ошол сиздин оозуңузду ачырган адамга дагы берет. Урматтуу тууганым, сиз дагы орозо туткан адамдардын оозун ачтырууга, ифтарлык кылып берүүгө сиз дагы шашылыңыз. Ооз ачырган кезде курма менен ооз ачтырган жакшы. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү. Эгер курма жок болсо, анда суу менен ооз ачтырсаңыз болот. Аллах Таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин, орозо туткан адамдарды оозун ачтырууга, аларга ифтарлык берүүгө Аллах Таалам баарыбызга насип кылсын. Ассаламу алейкум.